ушул ОПГны жок кылган, ОПГ кылмыштуу топторду, кылмыштуу уюшулган топторду жок кылгандыгыбызды кээ бирлер ушул мындай бир ностальгия менен эстеп атышат да. Ушулар жок болуп кетти да, ушулар ушундай болуп жаза тартып атат да деп ошолорго болушкандай болуп сүйлөп, ошондой видеолорду чыгарып, аларды колдогондор чыгып атат. Дагы бир жолу кайталап айтып коеюн, урматтуу кызматкерлер. Мындан ары кылмышкерлерди эле эмес, кылмышкерлерди колдогондордун баарын жазалайбыз. Кылмышкерлерди колдоп, кылмыштуулукту бул жогорку деңгээлге алып чыгып, кылмыштуулукту популяризация кылгандарды, ошолорду мындай бир өнүктүрүүгө аракет кылгандарды дагы биз жазалашыбыз керек. Кылмыштуулук түп тамыры менен уюшкан кылмыштуулук жок болуш керек. Биз буга өзүбүздүн кызматыбыз менен ушуган шарт түзүшүбүз керек. Андан сырткары бүгүнкү күндө мамлекеттик органдардын, мамлекет кызматкерлеринин арасындагы тазалоону башташыбыз керек. Райондордо, облустарда, министрликтерде, мамлекеттик органдарда, уюмдарда мамлекетке каршы иштеп, пайдасын тийгизбей, зыянын тийгизген кызматкерлер көп. Ошолордон тазаланышыбыз керек. Аларды жөн эле жумуштан бошотуп койбостон, кылмыш жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Кийинки мамлекеттик кызматкер мыйзам бузууга же болбосо мамлекетке зыян келтирүүгө эч качан багыт албаш керек.